Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы буулануу, кайноо жана кайноо температурасынын басымга көз карандылыгы деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө буулануу, конденсация жана кайноо кубулуштары менен таанышасыңар. Буулануу жана конденсация кубулуштарынын өзгөчөлүктөрүн салыштырасыңар жана кайноо температурасынын басымга көз карандылыгын аныктайт экенсиңер балдар. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөрдү айта кетели. Булар буулануу, конденсация, каныккан буу, кайноо, буу пайда болуунун салыштырма жылуулугу жана жылуулук саны. Негизи балдар, буулануу кубулушу жөнүндө буга чейин дагы силер 8 класстын физика курсунан кеңири таанышкансыңар. 10 класста дагы демек бул кубулушту биз андан ары дагы тереңдетип изилдеп окуйт экенбиз. Деги эле буулануу кубулушун жаратылышта биз кеңири кездештиребиз. Мисалы, күнүгө ар бирибиз чай ичебиз. Ошол чай ичип аткандагы чайдын бууланышын көрөбүз, байкаганбыз. Ошондой эле тумандын түшүшү, ысык нерсенин муздак жерде тургандагы бууланышы, деги эле бардык буулануу процесси албетте биздин жашоо турмушубузда абдан кеңири кездешет. Эми ушул буулануу дегенибиз эмне экен эгерде аныктама түрүндө айта турган болсок? Демек, энергияны алуу менен заттын суюк же катуу абалдан газ абалына өтүү процесси буулануу деп аталат экен балдар. Демек балдар, бул жерде айтылгандай, буулануу процессинде суюктук же катуу нерсе муздоого дуушар болот экен. Анткени ушул бууланып аткан суунун молекулалары, бууга айланып аткан молекулалары суюктуктан же катуу нерседен энергиянын бөлүгүн алып кетип турат экен. Ошондуктан ал суюктугубуз же катуу нерсебиз муздоого дуушар болот экен. Демек, буулануу кубулушу молекулалык кинетикалык теориянын жардамы менен түшүндүрүлөт. Биз жогоруда айтып кеткендей, деги эле зат эң майда бөлчөлөр молекулалардан турат дедик элек. Алар ар дайым башламан хаотикалык кыймылда болушат дегенбиз. Суюктуктарда дагы ушул молекулалардын кыймыл ылдамдыгын карап көрө турган болсок, кээ бир молекулалардын кыймыл ылдамдыгы ошол суюктуктардын өз ара аракеттешүү күчүн, башкача айтканда, молекулалардын ортосундагы өз ара аракеттешүүнү жеңип чыгуу менен суюктук менен газдын чектешкен бетинде газды көздөй учуп чыгат. Мына ошол учуп чыккан молекулалар суу буусун, же болбосо суюктуктун бууланышынын өзү болуп саналат балдар. Эгерде суюктуктун баштапкы буулана электеги энергиясы Эге барабар десек, анда бууланып чыгып аткан молекуланын энергиясы Е бирдей турган болсок, бууланып аткандагы жалпы суюктуктун энергиясы албетте ошол молекуланын энергиясын кемиткенге барабар. Ошол бууланып чыккан ар бир молекула суюктуктан кандайдыр бир энергиянын бөлүгүн алып чыгат экен балдар. Ошондуктан суу ар дайым муздоого дуушар болот экен буулануунун натыйжасында. Буулануу кубулушунда балдар, буулануунун тездиги эмнеден көз каранды деп ойлойсуңар? Буулануунун тездиги негизги 4 фактордон көз каранды экен. Биринчи, суюктуктун температурасынан. Канчалык суюктуктун температурасы жогору болсо, буулануу тездиги дагы ошончолук жогору. Экинчиден, суюктуктун үстүндөгү шамалдан. Эгерде суюктуктун үстүндө кандайдыр бир жел жүргүзөт турган болсок, анда суюктуктун буулануу тездиги дагы ошончолук жогорулайт экен. Жана үчүнчү, суюктуктун эркин бетинин аянтынан. Суюктуктун бетинин аянты канчалык чоң болсо, ал жердеги буулануу тездиги дагы ошончолук бат жүрөт. Жана төртүнчүсү болсо албетте суюктуктун затынан. Ар кандай суюктук ар кандай убакытта бууланат. Мисалы, учма суюктуктар деп коет, тез бууланган суюктуктар. Мисалы, спирт, эфирге окшогон суюктуктар албетте сууга караганда бат бууланууга дуушар болушат экен балдар. Деги эле буулануу процессинде балдар, бир эле суюктуктар эмес, катуу заттар дагы катышат экен. Мисалга, кышкысын апаңар кир жууп эшикке жаят, Ошол учурда жайылып турган кийимдерге байкоо жүргүзөт турган болсоңор, биринчи учурда ал тоңот, муз болуп, андан кийин дагы бир күн, 2 күн илинип турат турган болсо, ал бара-бара кургоого дуушар болот. Башкача айтканда, бул муздун же болбосо катуу заттын бууланышынан кабар берет. Шамалдын таасири дагы албетте буулануунун тездигине түздөн түз таасир этет экен дедик. Демек, эшиктеги болуп турган шамал ошол муздун бат буулануусуна таасир этет экен дагы, ал жайылып турган кийимдер кайсы бир убакыттан кийин кургап калат экен. Ошондой эле мына силер көрүп тургандай көмүр кычкыл газынын кристаллдашкан муздарын көрүп турасыңар, ошондой эле суунун муздары. Булар дагы
бууланууга дуушар болот экен. Демек, катуу заттардын бууланышы айдоо же сублимация деп аталат экен балдар. Эми ушул буулануу кубулушуна тескери процесс болгон жаратылышта конденсация деген кубулуш дагы орун алат экен. Конденсация дегенибиз эмне экен? Конденсация бул энергияны бөлүп чыгаруу менен заттын газ абалынан суюк абалга өтүү процесси экен. Латындын конденс деген сөзүнөн алынгандагы чогултуу же коюлтуу дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда, зат бууланып атканда канча энергияны өзү менен кошо алып кетсе, суюктуктун молекулалары, ал кайра конденсацияланганда ошончо энергияны кайра бөлүп чыгарат экен балдар. Суюктуктардын бууланышында жана конденсацияланышында дагы бир кубулуш орун алат. Бул каныккан буу деп аталган учур. Качан пайда болот каныккан буу? Демек, эгерде ушул бууланып аткан идишибиздин оозун жаап койсок, башкача айтканда туюк идиште суу бууланат дагы, бирок жогору капкагына келгенде ошол буулар суюктукка айланып кайрадан конденсацияланат. Эгерде ушул жердеги бууланган молекулалардын саны, суюктуктун молекулаларынын саны кайра конденсацияланып суюктукка кайрылган молекулалардын санына барабар болуп калган учурда суу буусунун каныккан учуру же болбосо каныккан буу деп айтат экенбиз бул учурду балдар. Каныккан буунун басымы биз мурунку сабактарда айтып кеткендей P барабар NKT формуласы менен эсептесек болот экен. Мында N концентрация молекулалардын, K дегенибиз Больцман турактуулугу, T болсо абсолюттук температура. Конденсация кубулушу жаратылышта дагы кеңири кездешет. Мисалы, шүйдүрүмдүн пайда болушу, тумандын пайда болушу, жамгырдын жаашы жана башка. Мына ушул кубулуштар дагы өзүңөр өз ара ойлонуп түшүндүрүп көрүлө. Кантип пайда болот ушул шүйдүрүм, туман, эмне үчүн пайда болот? Азыр болсо балдар, ушул конденсация жана буулануу кубулушунун жаратылыштагы байкалышын карайлы. Башкача айтканда, жаратылыштагы суунун айлануу цикли боюнча анимациялык тасма бар эле, ошону көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Мына балдар, силер көргөндөй, жаратылыштагы суунун айлануу циклинде буулануу дагы, ошону менен бирге конденсация кубулушу дагы орун алат экен. Жана бул айлануу циклинде суюктук же болбосо суу 3 агрегаттык абалды тең басып өтөт экен. Суу же болбосо суюктук абалы, газ абалы жана кристалдашуу катуу абалды. Эми балдар, ушул айтылгандарды бышыктуу иретинде бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды уланталы. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Төмөндөгү идиштердин кайсынысында суунун буулануусу тез жүрөт деп ойлойсуңар? Биринчи А идишинде, экинчи В идишинде, үчүнчү Б идишинде. Төртүнчү болсо үчөөндө тең бирдей жүрөт. Менин оюмча, жогорудагы маалыматтарды угуп, бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп Б идишинде. Анткени Б идишинин эркин бетинин аянты А жана В идиштерине караганда албетте чоң болот. Ал эми эркин бетинин аянты канчалык чоң болсо, ал жерде буулануунун тездиги дагы ошончалык бат дегенбиз, балдар. Анда эмесе сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо ушул буулануу жана конденсация убагында
бөлүнүп чыккан же болбосо берилген жылуулук санын кандай формула менен эсептейбиз балдар? Кайноо температурасында суюктуктун бирдик массасы конденсацияланган кезде бөлүнүп чыккан жылуулук саны балдар буу пайда болуунун же конденсациянын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деп аталат экен. Негизи ушул бууланууда жана конденсациядагы бөлүнүп чыккан же берилген жылуулук саны Q барабар плюс минус m көбөйтүлгөн L формуласы менен аныкталат. Мында плюс минус деген белги. Плюс деген бул буулануу үчүн берилген жылуулук саны, ал эми минус белгиси тескерисинче конденсация учурунда бөлүнүп чыккан жылуулук саны. Мына ушундан L же болбосо салыштырма жылуулук сыйымдуулугун, конденсациянын же буу пайда болуунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугун аныктасак, анда L барабар плюс минус Q бөлүнгөн m деген формуланы алабыз. Мунун эл аралык С системасындагы бирдиги жоуль бөлүнгөн килограмм. Андан тышкаркы калория бөлүнгөн грамм жана килокалория бөлүнгөн килограмм деген бирдиктер дагы кеңири колдонулат. Негизи буу пайда болуунун же конденсациянын салыштырма жылуулугу температурадан түздөн түз көз каранды экен. Канчалык температура жогору болсо, буу пайда болуунун же конденсациянын салыштырма жылуулугу тескерисинче төмөн экен. Мисалга, суу 0 градус Цельсиядагы буу пайда болуунун же конденсациянын салыштырма жылуулугу 595 калория бөлүнгөн грамм болсо, 100 градус Цельсиядагы ошол эле суунун салыштырма жылуулугу 539 калория бөлүнгөн граммга барабар экен. Демек, температуранын жогорулашы менен буу пайда болуунун же конденсациянын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу төмөндөйт экен, балдар. Эми албетте ушул эки кубулуш, башкача айтканда буу пайда болуу же болбосо буулануу жана конденсация кубулушуна тыгыз байланышкан дагы бир кубулушту кездештиребиз, ал кайноо кубулушу. Деги эле кайноо кубулушу дегенибиз эмне экен, же болбосо кайноо дегенибиз эмне экен, балдар? Кайноо бул суюктуктун бетинде жана анын ичинде интенсивдүү буулануунун келип чыгышы кайноо деп аталат экен, балдар. Биз жогоруда айтып кеттик буулануу процессин. Демек, ошол суюктуктун бүткүл көлөмү боюнча жүргөн буулануу процесси кайноо деп аталат экен. Кайноо кубулушуна байкоо жүргүзө турган болсок, ал кантип пайда болот? Демек, кайноо кубулушунда биринчи суунун түбүндө газ көбүкчөлөрү пайда болот. Бул көбүкчөлөр ушул суюктукка сиңирилген абанын молекулалары менен байланышкан. Мына ушул суюктуктун ысышы менен ошол абанын молекулалары кеңейе баштайт, дагы суюктуктун түбүндө жана идиштин беттеринде көбүкчөлөр пайда кылат. Көбүкчөлөр бара-бара чоңоюп отуруп, биринчи жогору суюктуктун бетине жеткенде кайра кичирейип кетет. Ал эми температуранын жогорулашы менен ал көбүкчөлөр кичирейбестен кайра чоңоюп отуруп, акыры суюктуктун бетине жеткенде ал жарылат, дагы кайноо процесси башталат экен, балдар. Мына ушул кайноо процессинде азыр биз төмөнкү тасмадан көрөлү. Мынакей идиштеги кайноо процесси. Мына температуранын жогорулашы менен газдын көбүкчөлөрү пайда боло баштады. Ал жогорулап барып кичирейип атат биринчи учурда. Ал эми температуранын андан ары жогорулашы албетте ал көбүкчөлөрдүн чоңоюшуна алып келет, дагы бара-бара көбүкчөлөр чоңоюп барып, анан кийин бетине жеткенде жарыла баштайт. Мына ошол учурду биз кайноо процесси деп айтат экенбиз, балдар. Негизи кайноо дегенде эле биз эмнени элестетебиз? Албетте мештин үстүндөгү чайнектин кайнап турганын, ошондой эле тамак аштын казандагы кайнап аткандыгын элестетебиз. Жана бул кайноо процессинде биз суюктуктардын жогорку температурада же болбосо 100 градус Цельсиядагы кайноосун элестетебиз. Бирок, балдар, турмуш тиричиликтеги кайноо процесси менен физикадагы кайноо процессинин айырмасы бар экен. Физикада кайноо температурадан көз каранды эмес. Жашоо турмушубузда биз нормалдуу басымда жана температурадагы кайноо процессин айтабыз. Нормалдуу басым 10^5 паскаль экенин билебиз. Бул учурда кайноо температурасы суюктуктун 100 градус Цельсияга барабар, суунун биздин учурда. Ал эми физикада, балдар, суюктуктун көбүкчөлөрүнүн ичиндеги каныккан буунун басымы суюктуктун сыртындагы атмосфералык басым менен теңелген температура кайноо температурасы деп аталат экен. Бул эмне деген түшүндүрөт? Демек, кайноо ушул атмосфералык басымдан көз каранды экен. Башкача айтканда, суюктуктун үстүндө турган атмосфералык басым ушул кайноонун температурасына таасир этет экен. Демек, мындан эгерде биз ошол суюктуктун үстүндөгү басымды азайта алсак, анда кайноо температурасын дагы төмөндөтө алабыз деген жыйынтык келип чыгат. Чындап эле ошондойбу же андай эмеспи? Азыр биз төмөндөгү кайноо температурасынын басымдан көз карандылыгын көрсөткөн тажрыйбадан байкайлы, дагы андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы.
Мына балдар, силер көргөндөй, көрсө суу ар дайым эле 100 градус Цельсияда кайнай бербейт экен. Мына жогорку видео тасмадан көргөндөй, комнаталык же болбосо бөлмө температурасынан төмөнкү 18 градус Цельсия температурада дагы сууну кайнатса болот экен. Бирок бул учурда ушул суунун үстүндөгү атмосфералык басымды азайтуу менен. Негизи балдар, биздин ата-бабаларыбыз байыртадан эле тоо кыркаларында жашап, мал жан менен алектенип келишкен. Бирок ушул биз билгендей тоо кыркаларында атмосфералык басым тоонун этегине караганда төмөн. Демек балдар, ал жакта суунун кайноо температурасы дагы төмөн экен да. Ошол негизинде чай кайнатууда же болбосо эт бышырууда алар абдан кыйналышкан. Башкача айтканда, эт төмөнкү температурада эле кайнап, жакшы бышкан эмес. Бирок анын дагы ыкмасын табышкан экен ата-бабаларыбыз. Алар ушул казандын оозун кымтып, бекемдеп жаап, анын үстүнө дагы бир кошумча жүктөрдү коюп, башкача айтканда, суюктук менен, ошо суу менен казандын капкагынын ортосундагы басымды жогорулатышкан. Ал эми басымдын жогорулашы менен биз жогоруда айтып кеткендей, кайноо температурасы дагы жогорулай тургандыгын көрдүк. Ошонун негизинде демек тиешелүү температурага чейин кайноо температурасын жогорулатып, этти дагы оңой эле бышырууга мүмкүнчүлүк алышкан экен. Мына мындай ыкманы биздин ата-бабаларыбыз байыртадан эле билип колдонуп келишкен экен. Ал эми ошол эле принципке негизделип азыркы кездеги скороварка деп коебуз, же болбосо тез бышыуучу электрдик идиш, ошол негизделген экен. Ошондой эле азыркы кезде медициналык инструменттерди зыянсыздандыруу үчүн дагы ушул принцип колдонулат экен. Мисалы, Памир тоолорундагы Ленин чокусунда атмосфералык басым 4,10 паскаль корор экен. Демек, бул жерде суунун кайноо температурасы болгону 70 градус Цельсияга барар экен балдар. Көрдүңөрбү? 70 градус Цельсияда эле суу кайнай баштайт экен. Бул температурада этти бышырсаңар, эт дагы жакшы бышпаарын биз билебиз, балдар. Азыр болсо ушул айтылгандарды дагы бир ирет бышыктоо максатында дагы бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Суунун кайноо температурасы канчага барабар? Биринчи 0 градус Цельсия, экинчи 50 градус Цельсия, үчүнчү 100 градус Цельсия, төртүнчү басымга көз каранды. Албетте жогорудагы айтылгандарды угуп отуруп бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Туура жооп басымга көз каранды. Кээ бириңер мисалы 100 градус Цельсия деп айтышыңар мүмкүн, бирок мындай жооп туура эмес болуп калмак. Эмне үчүн? Анткени мен айткан жокмун. Суунун кайноо температурасы нормалдуу шартта канчага барабар десем, анда силер сөз түрү 100 градус Цельсия демексиңер. А мен бул жерде нормалдуу шартта дегенди кошкон жокмун. Ошондуктан демек басымга көз каранды деп айтышыбыз керек экен балдар. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар биз силер менен буулануу жана конденсация кубулушу, ошондой эле кайноо кубулуштары менен тааныштык. Жана кайноо температурасынын басымдан көз карандылыгын көрсөтүүчү тажрыйбаларга дагы байкоо жүргүздүк. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.